Кыргыздар тээ алмустактан бери эле аял затын сыйлап, кыз баланы өзгөчө аздектеген. Алсак Манас эпосундагы чыйырды, Каныкей, Акыркеч, Арукей энелерибиздин улуялыгы, бүйрөлүгү, көрөгөчтүгү, чамбылдыгы бизге чоң үлгү боло алат. Ал эми биз бүгүн кыздын 5 журту тууралуу кеп курабыз. Сиздер менен Мурас Теле студиясынын чебер түрмөгү, арыбаңыздар. Элибизде эр жигиттин 3 журту бар экендиги баарына маалым. Мына ата журтуң, бул тага журтуң, эми кайын журтту болдуң, ушунуң бекем болсун деп баса-баса айтып келишет. Ал эми ошол эле учурда кыргыздарда кыздын да 5 журту бар экендигин билет белеңиз. Кыргызда кыздын 5 журту болот. Ошол себептен 5 көкүл, 5 саамай дешип, чачынын оң тарабын 5ке, сол тарабын 5ке бөлүп өргөн. Бул өрүм бекемдиктин, бышыктыктын, биримдиктин белгиси катары эсептелген. Жеңесиби, эжесиби, же апасыбы өрүп жатканда айланайын кызым, 5 журтуң бекем болсун деген тилектерин айтышкан. Ал 5 журттун эң эле биринчиси бул төркүнү. Мырзалардыкы ата журт болсо, ал эми кыздыкы төркүн деп айтылат. Экинчиси тага журту. Тага, таеке деген бул тоодой болгон таянар агалары деген мааниден келип чыккан. Демек, таяна турган, сыйына турган адамдар деген түшүнүктү берген. Үчүнчүсү кайын журту. Кайын журт кыздын барган жери. Кыргызда тектүү жерге барса экен деп бекер айтпайт. Санжырада кыз киши кайын журтун өзү тандаган учурлар да аз эмес. Маселен, Айчүрөк апабыз деле көп жигиттен, баатырлардын ичинен карап жүрүп семетейди көрүп, акыреттик жарым ушул экен деп чечим чыгарып, мунун келе турган ою жок деп ак шумкарын уурдап кеткен. Төртүнчүсү жака журт. Жакшы кыз жакадагы кундуз демекчи, кызды кыргыз жакадагы кундузга теңейт. Буга алыш-бериш кылышкан жакшы мамилелеш кошуна колоңдору, эже сиңдилери кирет. Анткени алыш-бериш карым-катышты көбүнчө аял киши кылат эмеспи. Ал эми бешинчиси эли журту. Кыз бир уруунун же ата-энесинин эле энчиси эмес, жалпы элдин энчисинде. Элдин башына караң күн түшкөндө кыз данакер болгон. Кыргызда чечилбеген маселелерди чечүүдө кыздын ролу чоң болуп, эки элдин бириктирүүчүсү болуп, тагдырына моюн сунуп кеткен учурлары аябай көп. Анан да аял бузулса коом бузулат, эркек бузулса үй бүлө бузулат деген кеп бекеринен айтылбаса керек. Ырас, тээ байыртан эле кыргыз аял заты ажайып сулуу ажары, артыкча акыл, салттуу билими менен баркталган. Андыктан сөзүмдүн акырында Кыргызстандын айымдарына бардык жакшылыктарды каалоо менен биз бүгүнкү түрмөктү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен чебер түрмөгү болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Кыздарыбызды ар дайым коргойлу жана барктайлы.